Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили сабагынан 10 класстар үчүн 4 черектин программалары камтылган теле сабагыбызды баштайлы. Баарыңардын маанайыңар жакшы деп ишенем. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы этиштин татаал формаларынын жасалышы жана алардын түрлөрү. Сабактын максаты этиштин татаал формаларынын жасалыш жолун үйрөнүү жана алардын түрлөрүн кепте ыктуу колдоно билүү. Силер балдар этиштин татаал формалары, алардын мүнөздүү белгилерин мурдагы өткөн сабагыбыздан окуп үйрөнгөнсүңөр. Анда эмесе эстеп көрөлү. Этиштин татаал формалары негизги этиш жана жардамчы этиштен турат деп өткөнбүз. Этиштин татаал формалары эки же андан ашык этиш сөздөрдүн бир мааниге бириккен тобу аркылуу уюшулат. Ал эми алардын тутумун түзүп турган бөлүктөрүнүн бири кыймыл аракеттик негизги маанини билдирип, негизги этиш, ал эми калгандары анын маанисин толуктап, жардамчы этиш деп аталаарын силер билесиңер. Демек, этиштин татаал формалары негизги этиштерден жана жардамчы этиштерден түзүлөт. Этиштин татаал формалары эки сөздөн гана эмес, 3 сөздөн да жасалышы ыктымал. Мында биринчи сөзү негизги этиштен, ал эми калган экөө жардамчы этиштерден жасалат. Мисалды карайлы. Экинчи балбаныбыз да жеңилип, биз кубана албай турабыз. Мында байкасаңыздар, кубана албай турабыз деген сөз этиштин татаал формасы. Мында кубана деген сөздөгү чакчылдын а формасы менен жасалгандыктан кубана деген сөз негизги этиш болот дагы, ал эми албай турабыз деген сөз бул жардамчы этиштин кызматын аткарат. Сүйлөмдөгү этиштик татаал формада негизги маани биринчи түгөйү кубана аркылуу берилди дагы, калган сөздөр албай турабыз, алардын маанисин толуктоо, тактоо максатында кошумча мааниде колдонулду. Чакчыл формасындагы негизги этиштер менен жардамчы этиштердин тутумунан турган этиштин татаал формалары өзлөрүнүн берген маанилери боюнча ар түрдүү болушат. Аларды атай кетсек, кыймыл аракеттин узакка созулушун билдирүүчү этиштик татаал формалар. Экинчиси кыймыл аракеттин тездик менен капыстан болуп өткөндүгүн билдирүүчү татаал формалар. Үчүнчүсү кыймыл аракеттин аз жерден ишке ашпай калгандыгын билдирүүчү этиштик татаал формалар. Төртүнчүсү кыймыл аракеттин максатка багытталгандыгын билдирүүчү этиштик татаал формалар. Бешинчиси кыймыл аракеттин ишке ашууга даяр экендигин билдирүүчү этиштик татаал формалар. Андан кийинкиси болсо балдар кыймыл аракеттин жасалма мүнөздүү экендигин билдирүүчү этиштик татаал формалар болуп саналат. Жана ошондой эле эң акыркысы кыймыл аракеттин бүткөнүн, толук ишке ашканын билдирүүчү этиштик татаал формалар болуп саналат. Эми булардын негизги этишке а, ый, ып чакчыл формалары, жат, отур, тур, жүр, кел, бер деген жардамчы этиштер кыймыл аракеттин узакка созулушун же кайталанышын билдирет. Эми ушулардын ар бирине токтолуп өтсөк балдар. Кыймыл аракеттин узакка созулушун билдирүүчү этиштик татаал формалар деп эмнени айтабыз? Негизги этишке а, ый, ып чакчыл формалары кошулуп, жат, отур, тур, жүр, кел, бер деген жардамчы этиштер аркылуу жасалса, кыймыл аракеттин узакка созулушун билдирүүчү этиштик татаал формалар деп аталат. Кыймыл аракеттин узакка созулушу же кайталанышын билдирип турат. Мисал үчүн жайлоонун салкын жели бир калыпта эбелектеп ойной берди дей турган болсок, мында ойной берди деген сөз. Кийинки мисал көп койлор жуушап жатты. Бул эки сүйлөмдө ойной берди жана жуушап жатты деген сөздөр кыймыл аракеттин узакка созулушун билдирүүчү этиштик татаал формаларды түшүндүрөт. Мындай этиштик татаал формалар аркылуу берилген кыймыл аракет сөз жүрүп жаткан учурда бүтпөйт. Анда бүтүү чеги да көп көрсөтүлбөйт. Тек гана анын ошол сөз жүрүп жаткан учурда болуп жаткандыгы жана андан ары да созулары көрсөтүлөт.
Экинчи түрүн ала турган болсок, кыймыл аракеттин тездик менен капыстан болуп өткөндүгүн билдирүүчү татаал формалар деп эмнени айтабыз? Тездик менен капыстан болуп өтүүчү кыймыл аракет чакчылдын А, Ы формасындагы негизги этиш менен түш, кал, кой деген жардамчы этиштердин жана Ып формасындагы чакчыл этиш менен жибер жардамчы этишинин айкалышынан жасалат. Мисал үчүн, артыкча сак, этият келаткан Баттина сестее калды. Өкүнгөн, ардыккан Турдубай жаш балача ичкирип, шолоктоп ыйлап жиберди. Бекежандын аты ирелеңдеп барып, жээкке чыга калды. Кыймыл аракеттин башталып барып аягына чыкпай же аз жерден ишке ашпай калышы дайыма 3 сөздөн турган татаал формалар аркылуу берилет. Анын биринчиси негизги маани берүүчү бөлүк катары келет да, кийинки экөө аркылуу кошумча маани берилет. Грамматикалык түзүлүшү жагынан биринчи маани берүүчү негизги бөлүгү ып, экинчиси А, формасындагы чакчылдан, үчүнчүсү жак формасындагы ташта, жазда деген маанилеш жардамчы этиштерден болот. Тиякка эрте жетели деп жатып, сени сууга агызып ала жаздадым деген мисалды алып карайлы. Бул жерде 3 сөздөн турган агызып ала жаздадым. Кыймыл аракеттин аз жерден ишке ашпай калгандыгын билдирип жатат. Аз жерден агызып ала жаздадым деп атат балдар. Эскертүү балдар. Өтө аз санда болсо да кыймыл аракеттин аз жерден ишке ашпай калышы ып формасындагы негизги этиш менен кыймылатуучтун мак формасы жалганган сал, кал, жибер деген жардамчы этиштин тутуму аркылуу да уюшулат. Мисал үчүн, сиз айтпаганда атып салмакмын. Бул жерде ушул эскертүүдө берилген кыймыл аракеттин аз жерден ишке ашпай калышы ып формасындагы негизги этиш менен берилип жатат. Андан кийинки кыймыл аракеттин максатка багытталгандыгын билдирүүчү этиштик татаал формалар. Негизги этишке чакчылдын ганы формасы жалганат да, бар, тур, кел, чык деген сыяктуу жардамчы этиштер айкашуу аркылуу бир максатка багытталган кыймыл аракет берилет. Анан эмне? Жайлоого кымыз ичип, таза аба жутуп дегендей, эс алганы келбегенде деген мисалды алып карайлы. Мындай маанини билдирүүчү этиштик татаал формалар аркылуу аткарылган кыймыл аракет толук иштелип бүткөн болот. Кыймыл аракеттин ишке ашууга даяр экендигин билдирүүчү этиштик татаал формалар. Кыймыл аракеттин башталууга же ишке ашууга даяр экендиги чакчылдын ганы формасы жалганган негизги этиш менен тур, кал деген сыяктуу жардамчы этиштердин айкашы аркылуу берилет. Мисалы, оттун алоолонгон жалыны кичине басаңдаса эле карышкырлар кол салганы турат деген мисалды алып карайлы. Бир күнү жоламан экөөбүз сүйлөшүп жатсак, койлорубуз кошулганы калыптыр. Бул жерде кыймыл аракеттин ишке ашууга даяр экендиги билдирилип жатат. Аз жерден койлордун кошулганы калгандыгы. Ошондой эле карышкырлардын эгерде оттун жалыны өчүп калса эле карышкырлардын кол салган турганы, кол салууга даяр экендигин, ишке ашууга даяр экендигин билдирет мында. Кыймыл аракеттин жасалма мүнөздө экендигин билдирүүчү этиштик татаал формалар. Мында негизги этишке атооштуктун ган жана кыймыл атооштун мыш мүчөсү жалгануу менен ага, бол, эт деген жардамчы этиштер айкашкан этиштик татаал формалар аркылуу жасалма мүнөздөгү кыймыл аракет уюшулат. Ал ыйлаганын сездирбеске тырышып, көзүн жеңи менен басып, демин ичине алып олтуруп, күүнү тыңшамыш болду. Бул жерде тыңшамыш болду деген сөздүн өзү эле балдар жасалма кыймыл аракетинин жасалма мүнөздө экендигин билдирип жатат. Ал тыңшап отурган сыяктанып жатат, бирок чындыгында ал нерсени тыңшаган жок. Демек, бул жерде жасалма мүнөзгө ээ болуп турат кыймыл. Андан кийинки балдар кыймыл аракеттин бүткөнүн,
толук ишке ашканын билдирүүчү этиштик татаал формаларды эмнени айтабыз? Кыймыл аракеттин толук иштелиши, аякталышы чакчылдын ыp формасы жалганга негизги этиш менен сал, кой, чык, кал, бил, бүт, кет, ташта деген жардамчы этиштердин айкашы аркылуу берилет. Мисалы, кабыл айтканы жатса, кемпир анын сөзүн бүтүрбөй жулуп кетти деген мисалды карасак, кыймыл аракеттин бүткөнүн, толук ишке ашканын билдирүүчү этиштик татаал формага кирерин аныктап турабыз. Эми балдар, ушул бүгүнкү өтүлгөн темага мисалдарды карап көрөлү. Мисалдарда этиштик татаал формалар кыймыл аракеттин кандай маанисин билдирип турганын тапкыла. Биринчи, бабам манас колдо деп кутурган тиги калмакты качырып сала бергени. Экинчи сүйлөмдө Ниязбек калта аарыган колдору менен терин арчыды да күлүмүш болду. Үчүнчү сүйлөм үйүр жылкылар жайыт толо малдарды айдап кетип жатышты. Балдар, 3 сүйлөмдөгү мисалдарды карайбыз. Мааниси, кыймыл аракеттин кандай маанисин билдирип турат бул жерде? Силер төмөндөгүдөй туура жообун таптыңар деп ойлойм. Биринчи учурда кыймыл аракеттин күтүлбөгөн жерден тезинен өткөндүгүн, экинчисинде жасалма мүнөздө экендигин, үчүнчүсүндө кыймыл аракеттин созулушун билдирип турат. Анда эмесе балдар, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча чакан суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Кыймыл аракеттин жасалма мүнөздө экендигин билдирүүчү этиштик татаал форманы кайсы мисалдар менен аныктайбыз? Асы чакчылдын ганы формасы, тур, кал деген жардамчы этиш. Мисал үчүн кошулганы калды. Бсы чакчылдын ыp формасы, сал, кой, чык деген жардамчы этиштер. Мисал үчүн жулуп кетти. Үчүнчү В варианты А, Ый чакчыл формасы, жат, отур, тур, бер деген жардамчы этиштер. Мисалы, ойной берди. Г варианты ганы формасы, кел, чык деген жардамчы этиштер. Мисалы, алганы келгенде. Жана акыркы варианты атооштуктун ган жана кыймыл атооштун мыш мүчөсү, бол, эт деген жардамчы этиштер. Ойлонобуз балдар, туура жообун тандайбыз. Силер туура жообун ойлонуп таптыңар деп ойлойм. Туура жообу кыймыл аракеттин жасалма мүнөздө экендигин билдирүүчү этиштик татаал форманы Д варианты менен аныктайбыз. Бул атооштуктун ган жана кыймыл атооштун мыш мүчөсү, бол, эт деген жардамчы этиштер. Мисал үчүн тыңшамыш этти десек, мында жасалма мүнөздө экендиги билинип турат. Кийинки суроо. Сабактын аягына да келип калдык. Кыймыл аракеттин ишке ашууга даяр экендигин билдирүүчү этиштин татаал формасыбы, кыймыл аракеттин узакка созулушун билдирүүчү түрүнө киреби, же болбосо кыймыл аракеттин бүткөнүн, толук ишке ашканын билдирүүчү этиштик татаал формага киреби? Бул сүйлөмдү кайрадан кайталап окугула. Сабактын аягына да келип калдык. Мына ушул сүйлөм кыймыл аракеттин ишке ашууга даяр экендигинби, же кыймыл аракеттин узакка созулушун билдирип турабы, же кыймыл аракеттин бүткөнүн, толук ишке ашканын билдирүүчү түрүнө кирип жатабы? Ойлонуп, силер туура жообун таптыңар деп ойлойм. Туура жообу бул сүйлөм кыймыл аракеттин бүткөнүн, толук ишке ашканын билдирүүчү этиштик татаал форма болуп саналат. Бүгүнкү сабагыбыз дагы мына аягына келип жетти балдар. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта кездешкенге чейин сак саламатта болуңуздар.